жиын көп, жиынтық аз. Антке менен саламатсыздарбы. Ушул аптада Айыл чарба министрлигинин жоон топ өкүлдөрү Нарын облусундагы бардык райондордун атка минерлери менен ийире отуруп, түз кеңештин далаатын жасашты. Ал жыйындарда жакындап калган жаз жарышына камылгалар көрүлгөнү менен аларды аткара турган дыйкандар негедир каалга сыртында калышты. Борбордон келишкен меймандардын мындай ишараттарына караганда, бул жолку айыл чарба өнөктүктөрүн жергиликтүү чиновниктер өздөрү бүтүрүшөт көрүнбөйбү? Эгер чындап эле ушундай көрүнүш өкүм сүрсө, жылуу жумшак креслолордун трактор, комбайндардын катуу орунтарында колундагы калемдерин соколорго алмаштыра турган алар адаттагы химия аралаш жесемтиктердин ордуна органикалык түрүн колдонушмакчы. Теңир толтор менен ысык көлдүктөргө тажрыйба иретинде киргизип жаткан бул пилоттук долбоор экологиялык таза продукцияларды өстүрүүгө багытталган экен. Ал эми климаттык шарттык ыйла катаал деп эсептелген Нарын жергесинде жаздын илеби согуп, аба ырайы жылуусуна тартууда. Демек быйыл айдап себүү жумуштардын мурдагы мезгилдерге салыштырмалуу 10-15 күн эрте башталары күтүлөт. Азырынча камылгалар көрүлүп жаткан алдыдагы өнөктүктө эмне өзгөчөлүктөр болмокчу? Жемтурат КДУ-2 дегендин эмеси өзүнүн. Кочкор районундагы Баялы Исакеев атындагы айылдын фермери Жолдошбек Темиркулов кубаттуу союз учурунда чоң чарбанын инженери. Ушундан улам биринчи кезекте техникалардын дайыма даяр туруусуна кам көрөт. Мунусунун акыбети кайтып, айдап себүүдөбү, чөп чабуудабы же дам бастыруудабы үзгүлтүк жок кесе. Бирок убакыттын өтүшү менен колдонуучулардын эстиктери жетип, алда кубаттууларына алмаштырбаса боло турган эмес. Бактысына лизинг кызматы жардамга келип, жеңилин жерден, оорун колдон алды. 12.04 деген экен мунусу. 120 аттын күчү бар экен. Жаңалдык сокосу менен бар. Сокосу да бар, айланма соко экен 4 корпус. А дегенде 10%-ин төлөбөдүк жана первоначальный 300 миң бирдеме миңди төлөштү. А дегенде анан эми 7 жылга деп эметилип берилди. Статистикалык маалыматтар тастыктап тургандай, Нарын облусу боюнча алдыдагы жазгы талашчылык жумуштарына жалпысынан 1998 трактор тартыла турган болсо, бүгүнкү күндө алардын 74% беленделген. Антыда соколордун, сеялкалардын жана тырмалордун 60%-ын гана камылга саптарына коюлушу өнөктүктүн өз маалында аяктарынан күмөн санаттары бышык. Ошондой эле жеңилдетилген шарттарда берилүүчү 1.046.800 литр дизель майынын алигиче дыйкандардын колдоруна тейлектигин эске алсак, баарысы шайма-шай деп ишенимдүү тыянак чыгарууга али эртедей. Жазгы жеңилдетилген дизелдик отундан 120 тонна мамлекеттен сураганбыз. Бүгүнкү күндө бөлүнүп 65 тоннадан уже айыл башчыларга тапшырма берилди. Элден, дыйкандардан чогултуп, банкка төгүп, майт резервтен жеңилдетилген майды алуу боюнча да. Биздин районда азыркы күндө 514 ар кандай маркадагы дөңгөлөктүү тракторлор бар. Күйүүчү майлоочу майлардан Кудай берсе мамлекеттен 65 сомдон дистопливо келген тат. Ошону күтүп атабыз. Артка бир аз кылчайсак, буга чейин теңир толук дыйкандарды жетчерлик өлчөмдөгү үрөндөр менен камсыздоо да чоң машакаттардан болуп келген. Бакытка жараша, бүгүнкү күндө кендирди кескен мындай кемтик байкалбайт. Тескерисинче, облустагы 10 үрөн чарбасы жалпы керектелүүчү 6.973.800 тоннанын 95%-ын камдашкан. Ошол эле учурда кылкандуу данеңдердин уруктарын жаңыртуу зарылдыгы да бар. Ансыз түшүмдүүлүктү көбөйтүү мүмкүн эмес дешет адистер. Өзүбүз болсо кайра үрөн жаңыртуу максатында чүйдө үрөн чарбаларга заказ берип атабыз. Ошо дотация жолу менен алып келип кайра эккенге сорт жаңыртуу максатында. Дотация боюнча айта кетсек, ошо 42 тонна эксплойерди сатыкка койгон кезде дарылап, тазалап, таптаяр кылып беребиз дыйкандарга. Дыйкандар 70%-ин төлөп алса болот, 30%-ин мамлекет төлөп берет. Уштапта жогоруда аракеттер жасалып жаткан Теңиртау аймагында быйыл 44.045 гектар жерди айдоо болжолдонгон. Бул боюнча структурага көз чаптырсак, мурдагыдай эле дан эгиндери, чөп, картошка, жашылча, кыскасы алдыдагы өнөктө эч кандай деле өзгөчөлүк жоктой. Айыл чарба адистердин пикирлеринде мындай көрүнүш эң оболу облуста кайыр иштетүү тармагынын абдан төмөнкү деңгээлде экендиги менен түшүндүрүлөт. Кайыр иштетүү демекчи, Нарын облусунда акыркы 5 жылдан бери телегейибиз тегиз, дүйнөбүз
түгел болот маанайындагы мактаныч кептер ар бир жыйын сайын айтылганымен азырынча көөдөндү сүйүнүч менен сыймыкка бөлөгөндөрдөн алигиче дайын жок. Ал ортодо жалындуу сөздөргө жана ага жетине албай шатыра шатман чабылган колдорго шешкен дыйкандар жылда туусам жылда жок, жылда жылан жеп кетет, күндө туусам күндө жок, күндө жылан жеп кетет кейпин кийишип, түн уйкусунан күн тынынан качып, өстүргөндөрдүн же сатып өткөрө алышпайт, же өрттөп жибере алышпайт. Маселен, көпчүлүгү ушу кезге дейре эги ашкан сафлоонун кайда батырарын билишпей баштары маң. Эске салсак, облустук деңгээлдеги бир чоң форумда галстук таагандар менен калыстыктары азыраак жетекчилер 6 ай ичинде завод курмак, такыр болбу дегенде эле чакан цехтерди жайнатышмак. Арине, убакыт өзү көзгө сайып көрсөткөндөй, мунун баары куру кыял гана бойдон. Тескерисинче, Жумгал районунда кайра иштетүү тармагын жандандыруунун далалатындагы объекттерди түп орду менен жок кылуунун амалын жасагандар табылып отурат. 10 жылдык ишмердүүлүгүндө Нарын жана ага коңшу ысык көл облустарынан туруктуу кардарларын тапкан эмел ишканасы жакын арада өндүрүш потенциалын дагы кеңейтмекчи. Дегенибиз, Орус-Кыргыз өнүктүрүү банкы тарабынан үстөгү 6% насыяга дүйнөлүк стандарттарга төп жаңы жабдуулар алынды. Катары ар кандай функцияларды өз алдынча аткарган жөндөмдүү 8 автоматташтырылган техникалардан турган бул комплекстин ишке кириши менен продукция өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге көбөймөкчү. Ошондо учурда суткасына 6-7 тонна суу куюп жатса, ал 15 тоннага чейин жетери күтүлөт. Азыр ал оборудованиябыз жолдо келатат, 2 жумада келип калат. Буйруса Бишкекке чыгалы деп даярданып жатабыз. Мощность аз болуп, ошон үчүн чыга албай жатканбыз. Айрым клиенттер алып кетип, ошол жака былтыр асастан барганда, анан суубуз жагып, азыр спрос аябай көп. Анан буйруса оборудованиябызды койсок, чыгалы деп турабыз. Венера Садабаева ишкана ачылган биринчи күндөн тарта эмгектенип жаткандардын бири. Айтымында өлкө жана облус борборлорунан кыйла-алыс өз кичи мекенде мындай өндүрүштүн жолго коюлушу биринчиден туруктуу жумуш орундарын түзсө, экинчиден жергиликтүү казынага киреше түшүрүүнүн кошумча булагы. Тилекке каршы Теңир Тоо аймагында ушундай өзгө да өңгөгө да пайда объекттер саналуу гана. Ал эми жакын арада жаңы жабдуулардын орнотулары санды көбөйтүп, сапатты алдаганча жакшыртууга мыкты өбөлгө. Андыктан алгач бир катар ыңгайсыздарды баштан кечирген мындагыларга ал жагымдуу жөрөлгө. Группадан аябай эле жаңырып калды, жакшы азыр. Мурун эң башында башталганда бүт баарын кол менен уйчубуз, кол менен иштетчүбүз баарын. Азыр ага салыштырмалуу аябай эле бир топ жеңил. Эмгек акыбыз жетет өзүбүзгө, үй-бүлөбүздү бакканга жетет. Иштегенибизге жараша эмгек акы алабыз. Же көрө албастыкпы, же жөн эле өгөйлөөбү айтор эңирде элеттеги өндүрүштүн өнүгүшүнө чыйырсыраган эмел ишканасынын ишин токтотууга кызыктар тараптар бар. Алардын пикирлеринде бутуна бекем туруп, экспорттук деңгээлге жетип калган бул цехти кармап туруу анча зарыл эмес. Эң кызыгы, өздөрүнүн мындай дооматтарына жөндүү аргументтери жок. Азыркы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын айрым депутаттары бизге тоскоол болуп атышат. Документтерибизди бербей, анткени мурун деген акимибиз келип былтыр 23 жылы трансформация кылып берген. Ошол экени трансформацияны ошо жергиликтүү кеңештин айрым депутаттары, атын атабай эле коеюн, текшеришип туура эмес деп аны жокко чыгарып, анан азыр администрация аким бизге кайрадан трансформация кылып берген да. Албетте, баардан мурда айыл экономикасын көтөрүүгө көмөк көрсөтүү милдети жүктөлгөн Чайек айылдык кеңештин 1-2 депутатынын жогорудагы кыйынчылыгында райондо келечекке көздөгөндөрдү жүзөгө ашыруу оңой олтоң болчудан эмес. Көчмөн азыгы жоопкерчилиги чектелген кооmu бар. Суткасына 1 тонна, 1,5 тонна сүттү кая иштетип келет. Азыркы учурда модернизация жүрүп атат, ал жакта жаңы оборудованиялар келип атат. Андан тышкары быйылкы жылы 100 объект ачылат, Кудай буйрса 31-августта. Ошолордун катарында биздин Жумгал районунда ОСЕК жоопкерчилиги чектелген коомунда нарзан суу, минералдык сууну чыгаруучу завод ишке ашат буйрса. Кийинкиси Нарын облусунун агрардык секторунда айыл чарба сыйроолорун кайра иштетүү боюнча бир катар аракеттер жасалганы менен көбүнүн акыбети кайтпай ара жолдо. Мындай жагымсыздыкка алыстыгына кошумча бийик тоолор арасында жайгашкандыктан капчыктуу инвесторлордун жалтыктап жаткандыктары себеп.
Натыйжада жергиликтер өз киндиктерин өздөрү кесүүгө аргасыз. Министрлер кабинетinin төрагалыгы ээринде отурганда Акылбек Жапаровдун акылдуулугунанбы же эптеп эле элди алаксытуунун амалынанбы кыскасы 517 токтомун токуй коюп өлкөнү 12 жылдык билим берүү системасына өткөрүүнү талап кылган. Бирок кызматынан дүркүрөгөн кол чабуулар менен узаган анын мындай чечими азыр кызылчеке талаш тартыштардын жемине айланды. Чын-чынына келгенде мектептерибиздин көпчүлүгүнүн өйдө тартса согончогу сора кеткен, ылдый тартса көкүрөгү көрүнгөн бүгүнкү абалында арабанын алдына түшүп чуркоонун эч кажети жоктой. Бүгүнкү күндө 12 жылдык мектепке дароо эле чекит коюп өтүп кеткенге мектептерде шарт да жок, мугалимдер да жок, программа даяр эмес, программада даяр эмес, китепте даяр эмес, коомчулукта даяр эмес. Раз мезгил менен этап менен өтөбүз дегенден кийин анда бүгүнкү күндө иштеп турган лицей, гимназияларды тийиштүү кылбастан иштеп тура бериш керек дагы, акырындап өтсө болот эле. Бул айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман кылбастан ушул маселеге Алмаз Акынжан сергек мамиле жасап коюңуз. Эмне максат менен Акылбек Сөмбек жанында буйрукту чыгарып кеткен 519-буйрукту карап коюңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматованын күйүпүшүп айткан жогорудагы сөздөрү жөндүүдөй. Башкасына кошулуп деп көз жумганда да айрым билим уяларындагы шарттардын такыр эле талапка шайкеш эместигин кайда катабыз. Мына ушундай зээн кейиштүүлүктөн арылуу максатында Жумгал районундагы Мидин Албаев атындагы орто мектепти капиталдык оңдоп түзөлөрдөн өткөрүүнүн кыш ызгардын кап ортосунда башталышын кандайча түшүнсөк. 10 жыл бою эскилиги эчак жеткен имаратты башпаан эктешкен Ырыскүл Табалдиеванын жана классташтарынын учур талабына шайкеш заманбап мектепти аяктасак деген кыялдары жакын арада орундалчудан. Анткени жыл жаңырары менен алар окушкан Жумгал районундагы Мидин Албаев атындагы 3 кабаттуу билим уясын толук оңдоп түзөлөрдөн өткөрүү жумуштары башталган. Өзүбүз мектебибиздин эскип калганына байланыштуу аргасыздан Таттуу Турсунбаева атындагы мектепке келип окуп жүрөбүз. Мисалы Таттуу Турсунбаева деле быйыл эле бүттү, ага чейин Мидин Албаевде окуп жүргөндө. Азыр биз аларга келип калдык. Капитал биздики жакшылап капиталдык ремонттон өтсө, заманбап болсо, анын окуганга балдардын баардыгы эле кубанычта болот деген ойдомун. Капиталдык ремонттун бүтүшүн 365 окуучу чыдамсына күткөн аталган билим очогун акыркы мыгына чейин жаңыртууга мамлекет казынасынан 85 миллион сом чегерилген. Ушул сумманы өздөштүрүү милдети жүктөлгөн НЮАСКа жоопкерчилиги чектелген коомдун куруучуларынын айтымдарында иш чыдыр башталган. Курулуш материалдарын ташып келүүдө үзгүлтүктөр жок. Срок сентябрьгече деп атат, ошондо Кудай буйруса, финанс жагынан задешке болбаса, Кудай буйруса тапшырабыз. Азыр крышаны почти 80% уже крышасын бүттүк. Ичинде демонтаж кетип атат, штукатурка кетип атат. Азыр заманбап штукатурка, баягы гипсовый штукатурка кетип атат. Баягы жаңы технология аппараттар менен иштеп атабыз. Чынында эле жергиликтүүлөрдүн пикирлеринде азырынча куруучулардын аракеттери купулга толоорлук. Куруучулардын ишине аябай жакшы баа берип атам. Себеп дегенде ошо январдын 13-үндө келишкен. Бир да жолу иш токтогон жок. Керектүү материалдар убагында түшүп атат, иш жүрүп атат. Буйруса сентябрга бүтүп калабы деп үмүттөнүп атабыз. Ушундай эле иштер Нарын шаарындагы Үсөн Асанов атындагы жатак мектебинде да өкүм сүргөн. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери калк кызматындагы бул объектиге республика бюджетинен 52 миллион 559 миң сом бөлүнгөн. Бүгүнкү жатаканасынын чатыры толугу менен жаңыртылды. Эске салсак, учурда өзүдө коңшу Мидин Албаевдин орто мектептин 365 окуучусун батырган Таттуу Турсунбаев атындагы билим уясында мындан 1 жыл мурун капиталдык оңдоп түзөө жумуштары аяктаган. Бирок андагы жумуштар дээрлик 3 жылга созулгандыктан аталган билим очогунун окшары ар кайсы жерге көчүп конуп окууга аргасыз болушкан. Ушундан улам ага коңшу Мидин Албаев атындагы орто мектептеги ушундай кейиштүү тагдырга кабылып калбайбы деген бүдөмгө тынчтык бербейт. Ошондой эле түп тамырынан бери жаңыртуу аракеттери кыш ызгарында башталган Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын имараты али кичи аяктабай, жергиликтүү аткаминелер же үйдө эмес, же чүйдө эмес. Шибегенди капка каталбагандай эле бизде билим берүүнүн деңгээли кыйла төмөндөп кеткендигин моюнга алууга мажбурбуз. А балким экис төрөгө Акылбек Жапаров мурас катары калтырган 12 жылдык баарын ордуна жайгаштырып жүрбөсүн. Анткени менен
саламатта калыңыздар.